Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Сөзімді чексіз мейірімді жана ченемсіз райымды болгон Аллах Тааланын аты менен баштагандан кийин сиздер менен эфир аркылуу дагы бир исламдагы эң маанилүү, эң керектүү бүгүн сөз кыла турган темабыз бул дуа жөнүндө болмокчу. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын бул хадистеринин негизинде дуа кылуу менен сөзсүз түрдө Аллах Таалага рахмат эшиктерин ачышын баяндаган. Пайгамбарыбыз дагы бир өзүнүн берекелүү хадисинде ушундай деп айтат: "Мен футиха лаху минкум бабу дуа футихат лаху абвабур рахма" dedi. Кимде ким ал үчүн эгерде силердин кимиңерге дуа эшиктери ачылган болсо, демек ал билгиле анда ал үчүн Аллахтын ырайым, мээрим эшиктери ачылыптыр деп айтты. Демек, дуа кылуу үчүн дагы Кудай Таала тарабынан берилген чоң бир неемат. Кудай Таала тарабынан сиз менен биздин жүрөгүбүзгө, тилибизге Кудай Тааланы зикир кылып, Кудай Таалага жакындата турган дуа кылуу дагы, демек Кудай Таала тарабынан берилген чоң бир фазилет dedi. Ма суилаллаху шей'ан ю'ти ахаббу илейхи мин ан юс'алал афия dedi. Аллах Таала чындыгында бир адамга ал канчалык Аллахка суранган болсо дагы Аллах Таала ал сураган нерсесинен дагы жогорураак, Аллах Таала ал сураган нерсесинен дагы жагымдуу, сүйкүмдүүрөөк нерсени Аллах Таалага берет dedi. Бул Кудай Таала берешендиги, Кудай Тааланын мээримдүүлүгүнө далилат кылат. Мына ошондой эле пайгамбарыбыз хадисинде улай: "Инна дуа янфау мимма назал" dedi. "Ва мимма лам янзил" dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дуанын берекеси менен сага келе турган жана сага жетпей кала турган бардык пайдалуу нерселерди Аллах Таала сага пайдалуу кылып коет деп айтты. "Ва алейка ибадаллахи бид-дуа" силерге ошон үчүн осуят кылам, Аллах Таалага көп-көп жалынып жалбарып дуа кылгыла dedi пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз дагы бир ушундай бир башка бир хадисинде чындыгында ла яруддул када илля бид-дуа деп пайгамбар ачык айтты. Бул жашоодогу сиз менен биз сыноо дүйнөдө жашообузга, башыбызга түйшүк, бир кыйынчылык, ар кандай оор сыноолор келген болсо, ал казаны эч ким кайтара албайт, бирок дуа менен өзгөрөт dedi. "Ва ла язиду фи умрин иллал бир" dedi. Ал эми адам баласынын өмүрү дагы узарбайт, анын өмүрүнө бир кошулбайт, иллал бир гана ал тууган урукка бекем мамиле кылуу менен, ата-энеге албир, ата-энеге жакшылык кылуу менен Кудай Таалам анын өмүрүнө береке берет деп айткан. Демек, сиз менен биздин жашообуздагы ар бир нерседе Кудай Тааланын аркасында көптөгөн вада кылынган улуу сооптор бар. Ошон үчүн мамин пайгамбарыбыз дагы бир башка хадисинде болсо: "Мамин муслимин яд'уллаха би да'ватин лейса фиха исмун ва ла кати'атур рахм илля а'таху Аллаху биха ихда салас" dedi. Аллах Таала кайсы бир момун мусулман болбосун, эгер Аллах Таалага дуа кылып аткан учурда ал чоң бир күнөө иштерди кылып, же болбосо ал тууган уруктан мамилесин үзбөгөн эле болсо, Аллах Таала ал адамга сөзсүз берет dedi. Бергенде дагы Аллах Таала ушул 3 нерсени сөзсүз берет dedi бирин. Имма ан туаджила лаху да'ватаху. Аллах Таалага дуа кылган адамдын дуасы сөзсүз кабыл болот, туугандар. Мына ошондуктан Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын азыр менен бизде келе турган дагы кийинки хадистеринде кимде ким Аллах Таалага жалынып жалбарып дуа кыла турган болсо, Аллах Таала ал адамдын көтөргөн колун кур кайтаргандан Аллах Таала уялат деген. Демек, Аллах Тааланын берешендиги, Аллах Тааланын ушунчалык кол ачыктыгынан сураган адамга сөзсүз жообун берет. Бирок пайгамбарыбыз бул хадисте ушуну түшүндүрүп атат. Кээ бир адамга Аллах Таала сураган нерсесин Аллах Таала өзүнүн хикматы менен, даанышмандуулугу менен, Аллах Таала өзүнүн билүүчү, келечекти гайыпты билүүчү зат болгондуктан анын сураган нерсесин кыяматка чейин кечиктирип коет dedi. Балким Аллах Таала бунун жашоосунда ал нерсени бул дүйнөдө кечиктирип коюшу мүмкүн. Же болбосо Аллах Таала аны кыяматка жашырып коюшу мүмкүн дейт. Мына ошондуктан шариятыбызда жакшы бир алымдарыбыздын койгон бир эрежеси бар.
таблугу бинния хайсума ла таблугул амал дейт. Чындыгында Аллах Таалага алдында чоң бир тилек максатты койгон адам, чын ыхласы менен, туура чын ниети менен, туура түз ниети менен Кудай Таалага эгер бир максат кылып дуа кылса, Аллах Таала ал нерсени бул дүйнөдө сөзсүз берет дейт. Бирок Аллах Тааланын хикматы менен жогорку хадисте айткандай, балким аны кечиктирип коюшу мүмкүн. Бирок Аллах Тааланын хикман данышман заты болгондуктан сиз менен биз ошол жакшы деп көрүп, туура деп нерсени сураган нерсени Аллах Таала балким аны акыретке да калтырып коюшу мүмкүн дейт. Бирок жогоруда айткан эрежеде сиз менен биз чыныгы туура түз ыхлас ниет менен амал менен аткара албаган нерселерге жетсе болот деген эрежени ушундай деп түшүндүрөт. Демек бул дүйнөдө Аллахка сурансаң, Аллах сөзсүз берет. Бирок данышмандыгы менен аны акыретке бул дүйнөдө жашооңду кечиктирип, кийинчерээк бериши мүмкүн, же акыретке калтырышы мүмкүн. Айтор акырет күнү келгенде ошол сураган нерсеңдин бардыгын толугу менен Аллах Таала берет деп айткан. Мына ошондуктан дагы ал мусулман адамдын алдыга койгон максаты чоң болуш керек. Алдыга койгон максаттары бийик болуу керек. Алдыга койгон максаттары бейиш болуу керек. Алдыга койгон максаттары Аллахтын ыраазылыгы болуш керек. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала сөзсүз сураган нерсеңди берет бул дүйнөдө. Балким аны кечиктирет, балким акыретке калтырат, камтып коюшу мүмкүн. Бирок Аллах Таала ошол сураган тилеген максатыбыздын соогун сөзсүз түрдө толугу менен берет. Мына ошондуктан аны иш жүзүндө аткара албай калсак дагы туура түз ыхлас менен, ниет менен, амал менен аткара албаган нерсеге жетсе болот деген алымдарыбыздын койгон эрежесинин мааниси мына ушул. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям балким Аллахка жалынып жарба кылган дуабыздын берекеси менен, балким Аллах Таала сиз менен бизге келе турган ар кандай балени да Аллах Таала алыстатып коет. Аллах Таала андан башка бир жакшылыкка алмаштырып коет деди пайгамбарыбыз. Демек сиз менен биз бул жогоруда айтылган аят хадистердин айкын маанисин караганда жашообуздагы тагдырыбызды өзгөртө ала турган, балким жашообузду жамандыкты жакшылыкка айландырып ала турган, жагымсыз нерселерди сизге менен бизге жагымдуу, сүйүктүү нерсеге алмаштырып ала турган мүмкүнчүлүк сиз менен биздин өз колубузда экендиги баяндалат. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз дуа бул кандай гана Кудай Таала тарабынан берилген чоң бир мүмкүнчүлүк экендигин эч качан унутпашыбыз керек. Башыбызга ар кандай түйшүк келсин, сыноолор келсин, динибизде болсун, дүнүйөбүздө болсун, ден соолугубузда болсун, жана башка сиз менен биздин жашообуздагы бардык нерседе Кудай Таалага дуа кылууну эч качан унутпашыбыз керек. Мына ошондуктан дагы сиз менен биздин пайгамбарларды карай турган болсоңуз, жашообузда бардык эшик жабылып калган учурда дагы Аллахтын эшиги ачык экендигин эч качан унутпашыбыз керек. Караңыз, Аллах Таалага эң сүйүктүү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошончол хадистерде ашаддул ал-ибтилахумул анбия деди. Эң сыноонун оор сыноосу, каттуу сыноо менен сыналгандар булар пайгамбарлар деп айткан. Караң, пайгамбарлардын жашоосун карасаңыз, Ибрахим пайгамбарыбыз. Ошол кездеги ал Намруттун Ибрахим пайгамбарга айлап атайын отун чогултуп, ага ушунчалык алоолонгон, жалындаган отту жагып, Ибрахим пайгамбарды ошол жака таштап аткан учурда дагы Ибрахимдин Аллахка болгон ишеними, Аллахка болгон ыйманымы, пайгамбарлыгы эмне деди? Аллах өзүңөн башка эч бир нерсеге мен муктаж эмесмин деди. Аллах өзүң жетерликсиң мага деп дуа кылганда, Аллах Таала ал үчүн ва куну лаху бардан ва салама деди. Отко Аллах Таала кайрылып, сен Ибрахим пайгамбарыбызга суук болгон, вассалама жана ошол жердеги тынчтык, бейпилдик болгон деп Аллах Таала алоолонгон отко ташталган Ибрахим пайгамбарыбызды бардык эшик жабылган, курчалган, анын башка качып кете турган дагы бир мүмкүнчүлүгү жок. Бирок алоолонгон отко таштаса дагы Аллах Тааланын рахмат эшиги, Аллах Таалага ырайым эшиги дайым ачык тургандыгына бир сиз менен бизге ала турган сабак кылып калтырып кетти. Андан кийин карасаңыз, Муса пайгамбарыбызды. Муса пайгамбарды дагы аркасынан Фираун аскерлери менен кууп келип калды. Аркада Фираун, алдында деңиз. Башка эч бир бара турган, башка бир кача турган жол жок болуп такалып калган кезде Муса пайгамбар дагы бардык эшик жабылган кезде дагы жараткандын эшиги дайым ачык экендигин, пайгамбарлык чыныгы пайгамбар экендигин тастыктап, ошол кезде аркасында турган коом эми биз өлдүк, эми биз бардыгыбыз жолубуз торолду, эми биз жок болобуз деген кезде жок деди. Албетте Аллахтын эшиги ачык деген дуа менен Аллах Таала ошол кезде буйрук кылды. Ага чейин Муса пайгамбар билбейт эле. Азыр таягы менен ошол деңизди урса деңиз жарыларын билбейт болчу. Бирок Муса пайгамбардын пайгамбар болгон, анын чыныгы момун мусулман болгон бекем ыйманы, ишеними
Аллах сөзсүз түрдө өзү коргойт. Аллах сөзсүз түрдө жакшылык бир жеңил жолго өзү жолдойт. Аллах таала дайым өзү коргойт деген чыныгы ишеним ыйманы менен ошолчолук бале келсе дагы Аллах тааланын рахмат эшиги, дуа эшиги ачык экендигин Аллахка дуа кылды. Аллах деңизди экиге жарды. Андан кийин сиз менен биздин сүйүктүү пайгамбарыбыздын жашоосуна келе турган болсок, пайгамбарыбыздын жашоосунда дагы канчалаган учурларда кала берсем пайгамбарыбыздын Меккеден Мединага хижрат кылып көчүп бет алган кезде душман ушунчалык ооруп, ушунчалык бар жокту издеп, пайгамбарыбыздын балким башка жол менен бара турган жолу калбай калган учурда пайгамбарыбыз Меккедеги Хират Саур тоосуна келип, пайгамбарыбыз ошол жерде 3 күн жашынган. Ошол кезде бүт бардык жерди издеп, акырында пайгамбарыбызды ушунчалык чоң улуу нерсе убада кылып, кимде-ким пайгамбарыбызды тирип алып келсе, же башын алып келсе, 100 кызыл төө убада кылынган ушундай бир нерседен адамдар жан талпастык менен аягында Меккенин түштүк жагында жайгашкан Саур тоосуна, Өгүз тоосуна дагы келип ошол жерди издеп көрүштү. Ибрахим пайгамбарыбыздын жолу бардык жабылып калып, Аллахтын рахмат эшиги ачык болгондой эле. Муса пайгамбардын дагы бардык эшик жабык болсо дагы Аллахтын эшиги ачык деген ишенимдин бекемдигин биздин пайгамбарыбыз дагы тастыктап, Абу Бакр разияллаху анху риваят кылган хадисте айтат, алар ушунчалык бизге жакын келип калды дейт. Бир үңкүр аркасында таш менен тосулган үңкүрдүн ичинде турат. Башка бара турган жолу жок. Эгерде дейт Абу Бакр разияллаху анху айтат, эгерде бирөө кичине эле эңкейип бутунун учунчалык эңкейип бизди караганда, анда бизди көрүп калмак деди. Ушунчалык кайгырып кыжалат болду Абу Бакр разияллаху анху. Мына ушуга карабастан пайгамбарыбыз ла тахзан деди. Сен кайгырбай Абу Бакр деди. Кантип ошол үңкүрдө карда жаткан экөөнүн үчүнчүсү Аллах болгон заттан сен эмне үчүн кабатырланасың? Кабатырланба, кайгырбагын деди. Аллах таала ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи дагы бир мужиза, рахмат эшиги ачылып, ошол үңкүрдүн оозуна чоң бир жөргөмүштүн желеси курулган абалда, ал жерге бир башка бир куштун уясы курулган абалда Аллах таала коргоп койду. Мына ошондо демек сиз менен биз бул пайгамбарлардын жашоосунан алына турган сабак, бардык эшик жабылган учурда дагы Алланын рахмат эшиги дайым ачык тургандыгын эч качан эсибизден чыгарбашыбыз керек. Аллах таала мына ошондуктан дагы сиз менен бизди ар кандай оор сыноолор болсун, оорулар болсун, ар кандай түйшүк бир кыжалат кылган бир бардык нерсе болсун, бул дүйнөдөгү бир сүйүнүчүбүз болсун, күйүнүчүбүз болсун, бардык нерседе Аллах таалага дуа кылууну эч качан унутпаштыгыбыз керек. Чындыгында сиз менен биз дуа кылуу дегенде маселеде дайым ушул нерсени айтарда сиз менен биз дуа кылган кезде дуанын шарттары жана дуанын адептери жөнүндө сөз кылбасак, балким сиз менен биздин баяныбыз туз жок болуп калат. Мына ошондуктан дагы сиз менен биз дуанын биринчи шарттарына токтоло турган болсок, дуа кылуунун биринчи шарты Аллах таала сөзсүз дуаларды кабыл кылат. Бирок адам эгерде күнөөкөр болсо, ар кандай бир Кудай таала кайтарган тыюу салынган күнөө иштерди жасап жүргөн адам болгон болсо, дуа кылуунун биринчи шарты Аллах таала тооба кылуу керек дейт. Ва татхирул батин, жана аламды ички дүйнөсүн агартып, ички дүйнөсүн тазартуу керек деди. Демек, бул нерсе дуа кылуунун эң биринчи шарттарынын бири. Мына ошондуктан дагы Хасан аль-Басри разияллаху анхуга ма лана над'уллаха фала ястажиб лана деп сурашты. Эмнеге биз Аллах таалага канча дуа кылабыз, бирок Аллах таала биздин дуабызга жооп бербейт го. Аллах таала биздин дуаларыбызды эмнеге кабыл кылбайт деп сурашты. Мына ошол кезде факала даакум фалам тастажибу лаху. Силер эмне үчүн Аллах силерди чакырган кезде силер Аллахка жооп берген жоксуңар деп айткан. Демек, Аллах таала сиз менен бизге ар күн сайын 5 вакыт намазда хайя алас сала, хайя алал фалах, Аллах намазга шашылгыла, ийгиликке шашылгыла, нажат тапкыла деп Аллахтын буйругу келип аткандыгын чындыгында сиз менен биз кимибиз жооп берип, кимибиз канчалык деңгээлде ошонун иш жүзүн асырып атабыз. Демек, Хасан аль-Басридин айткан сөзү, Аллах чакырган кезде сен Аллахка жооп кылсаң, албетте Аллах сен Аллахка чакырган кезиңде Аллах сөзсүз сага жооп кылат деп жооп берген экен. Мына ошондуктан адеп шарттардын, дуа кылуунун биринчи шарты Аллах таалага тооба кылуу. Тооба дегенде сиз менен биз бардыгыбызга белгилүү 4 шарты келет.
Биринчиси Аллах Таалага ошол кылган күнөөнү моюнга алуу, андайын ошол кылган күнөөгө өкүнүү, андайын үчүнчүсү болсо ошол күнөөгө кайра кайтып барбайм деп Кудай Тааланын алдында, Аллахтын алдында ант ичүү болсо, төртүнчүсү адам менен адамдын ортосунда кетирген кемчилдиктери, анын кирген акысы болсо, ага эгерде зулум кылган болсо, анын акысын кайтарып берип, дуа кылса, эгер зулум кылса, анын алдынан өтүп кечирим суроо менен Аллах Таала тообаларды кабыл кылат дейт. Эмне үчүн ал адамга зулум кылган болсо деп, зулум деген сөзгө дагы токтолгум келет. Сиз менен биз дуа кылган кезде дуабыз кабыл болобу болбойбу деп кээде ойлонобуз, кээде балким кабатырланабыз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир берекелүү хадистеринде ушундай деп айтат. Пайгамбарыбыздын осуяттарында дагы, башка жерлерде дагы айтылгандай эле, Муаз разияллаху анхуну Йеменге жөнөтүп аткан учурда пайгамбарыбыз ушундай деген экен. Ваттакуллаха даъватал мазлум фаиннаху лейса бейнаху ва бейналлахи хижаб деген. Муаз разияллаху анхуну билесиздер, эң улуу илимдүү сахабалардын бирин даават менен Йеменге жөнөтүп аткан учурда ушундай деп айткан дейт. Сен ушундай бир чоң жоопкерчиликтүү жооп менен бараткан кезде пайгамбарыбыздын осуяты эмне дейт? Сен мазлумдун дуасынан корккун Кудайдан деди. Себеби дегенде эмне үчүн десе, зулум чеккен адамдын мазлум менен Аллахтын ортосунда парда жок деп айткан. Алымдарыбыз бул хадистин баяндаганда, шархында, эгерде мазлум чеккен адам ыймансыз болсо дагы, кафир болсо дагы, анын дуасын менен Аллахтын алдында парда жок деп айткан. Тосулбайт, түздөн түз дуасы кабыл болот деген. Мына ошондуктан зулум кылууну Аллах Таала мен өзүмө харам кылдым, жана силердин бардыгыңарга харам деп Аллах Таала жар салгандыгында. Хадиси кудусиде зулум ушунчалык чоң күнөө. Мына ошондуктан тооба кылуунун 4-чү шарты, адам эгерде адам махлук менен махлуктун ортосунда, адам менен адамдын ортосунда кандай бир акысы кетсе, көңүлүн ортуса, анын укугун тебелесе, же балким анын акысын жесе, анын алдынан өтүп сөзсүз кайтарып берип, кайтара албаса барып алдынан кечирим сурап, алдынан өтүү деген 4-чү шарты турат. Андан кийин дуа кылуунун 2-чи шарты болсо, хузурул калб дейт. Дуа кылган кезде адамдын ой пикири ошол жерде болуш керек. Дуа кылып аткан кезде башка нерсени оюң жүгүрүп аткан болсо, кыялыңда башка нерселерди кыялданып аткан болсоң, тилиңдин учунда кылынган дуа кабыл болбойт деген сөз. Демек, дуа жүрөктүн түпкүрүнөн Аллахка жалынып жалбарганда гана Аллах Таала сөзсүз түрдө дуаларды кабыл кылат деген. Мына ошондуктан дагы Умар ибн Хаттаб радияллаху анхунун ушундай деп айткан сөзү бар. Инни ла ахмилу хаммал ижаба, валакин ахмилу хаммад дуа деген. Мен Аллах Таалага жалынып жалбарганда, Аллах Таала мага жооп береби бербейби деген мени ойлондурбайт. Мени Аллах Таалага канткенде Аллах Таалага жалынып жалбарып, Аллах Таалага көбүрөөк дуа кылгандын гана коркунучу, канткенде мен Кудай Таалага сүйүктүү, жагымдуу дуа кыла алам деген гана нерсе мени ойлондурат деп айткан. Ал эми 3-чү шарты болсо, al-iftiqar wal-izharu zillati bayna yadayillah. Аллах Таалага өзүбүздүн муктаждыгыбыздын, Аллахтын алдында өзүбүздүн ушунчалык алсыздыгыбызды, Аллахтын алдында, Аллахтын кудретинин алдында өзүбүздүн канчалык кор экендигибизди, Аллахтын алдында өзүбүздүн алсыздыгыбызды ачык көрсөтүп тура турган абал болуш керек деген. Ошон үчүн Аллах Таала Куранда жана жогоруда айткандай эле инналлазина ястакбируна ан ибадати деди. Дуа кылгандарга дуасын кабыл кылам, мага ибадат кылуудан текеберлик кылгандарды Аллах Таала алолонгон отко киргизем деп кабар берген дегенде турат. Ал эми 4-чү шарты болсо ал-азму фи дуа деген. Ошол дуа кылууда жөн гана ниет кылуу эмес, балким ошону тил менен Аллах Таалага жалынып жалбарып, чындап Аллахка чечим менен, Аллахтын жүрөктөн чечим чыгарып Аллахка дуа кылууда деп турат. Мына ошондуктан сөзүмдүн акырында Аллах Таалага жалынып жалбарып дуа кыламын. Аллах Таала сиз менен биздин бардык ишибизди оңунан чыгарсын. Аллах Таала сиз менен биздин бул дүйнөдө акыреттеги жакшылыктарын берсин. Аллах Тааладан жалынып жалбарып дуа кылам. Аллах Таала ыйманыбызды бекем кылып, Аллах Таала өзүнүн туура жолунан адаштырбасын. Аллахумма лакал хамду хатта тарла, ва лакал хамду ба'да рida, ва лакал хамду иза радит, ва лакал хамду аля кулли хал. Аллахумма ла тадж'ал мусибатана фи динина, ва ла тадж'ал ad-dunya akbara hammina, ва ла маблага ilmina, ва ла тусаллит алейна ман ла ярхамана. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.